Сахаба радиаллаху анхуларга туура эмес сөз айтууда түшүмдө тооба кылдым. Шифаул Асқом деген китепте мындай окуя эскерилген. Абу Али рахматуллах алейхи башына мындай окуя өткөнүн айтат. Түшүмдө бир мечитке кирип келип, ал жакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана аны менен отурган эки адамды көрдүм. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам айттым. Ал саламыма алик албай койду. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Мен сизге күнү-түнү салам салават айтканга карабастан, сиз менин саламыма алик албай койдуңуз. Буга эмне себеп болду?" дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага салават айтып, бирок менин сахабаларымды тилдөө жана сахаба радиаллаху анхуларга ылайык келбеген сөздөрдү айтуу себеп. О Аллахтын элчиси, тооба кылдым эми, эч убакта бул нерсеге кайтпаймын дедим. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху" деп саламма алик алды. Түшүндүрмө: сахаба радиаллаху анхуларга ылайык келбеген сөздөрдү жашообузда илимсиздиктин себебинен айтып алабыз. Башкалардан угабыз, бирок ал сөздөр сахаба радиаллаху анхуларга туура келбесин билбейбиз. Сахаба радиаллаху анхулардын курмандыктарынын себебинен ислам шарият өкүмдөрү ачыкка чыккан. Мисалы, уурунун колун кескиле деп Аллах Тааладан өкүм келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү бизге көрсөтүп бербегенинде биз аны билбейт элек. Бирок биз уурдап колу кесилген сахабаны эч убакта ууру деп айтпайбыз. Анткени ал сахаба бизге динден кол кесүү өкүмүнүн жолу ачык болуш үчүн өзүнүн колун курмандык кылган. Дагы бир сахаба зына кылгандын таш уруу жазасынын курмандыгы болгон. Ушул сыяктуу өкүмдөрдү аткарууну көргөзүүдө сахабалардын курмандыгы чоң. Сахаба радиаллаху анхулар Аллахтын дини үчүн өздөрүнүн канын жанын беришкен. Аллах Таала ыйык Куранда сахабалар тирүү кезинде эле алардан ыраазы экендигин айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин маанисинде мындай деп келет: "Мираж түнүндө көпчүлүгү кедейлер экендигин көрдүм. Сахабалар: "О Аллахтын элчиси, алар мал дүнүйөсү жокторбу?" деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жок, алар илим албаган сабатсыздар" деп жооп берди. Мындайча айтканда, шарият илимдерин үйрөнбөгөндөрдү мал дүнүйөсү жок кедейге окшоштурган. Бул баян жүрөктөрдүн шам чырагы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.